açılуулар көп боло берсин. Мына кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин өлкө башчыбыздын ошо жүргүзгөн саясатынын негизинде кече мына 100 имарат ачылып атат бир күндө. Мындай тарыхта болгон эмес, болуп көргөн дагы эмес. Ушул биздин өлкө башчыбызга, агаларыбызга ыраазычылык билдирейли. Ушул биздин мектебибизди мына оңдоп түзөп, кайрадан ушу жаңы мектеп кылып туруп, мына бүгүн кайрадан жаңы окуу жылын баштап атабыз. Анан кийин окуучуларыбызга ден соолук, бүт бардыгына ушу ийгиликтерди каалаймын, жетишкендиктерди каалаймын. Бул жерде көптөгөн депутаттар окуган, билим алган, бул жерде министрлер билим алган мектеп. Ошондуктан бул өзгөчө мектептердин арасына кирет. Ошондуктан ушу урматтуу окуучулар, урматтуу билим алуучулар, келечекте сиздер дагы ушу министр, депутат болуп, эли журтка кызмат кылып жүргөн депутаттардан, окуучулардан болгула, жаштардан болгула. Кудай буйрса, желегибизди, Кыргызстаныбыздын желегин бийик желбиреткен, дүйнөгө бийик желбиретип, олимпиадага, дүйнөлөргө, дүйнөлүк чемпионаттарга бийик желбиреткен спортсмендерибиз чыксын. Ага эжекелерибизге бардыгына ден соолук, иштерине ийгилик каалайбыз. Бизди дагы ушул жерде, биз дагы ушул жерде ушундай кичинекей окуучу болуп, жаш мотурайган балдар болуп келип, ушул жерде окууну бүтүп кеткенбиз. Мына азыр эли журтка кызмат кылып атабыз. Сиздер дагы ошо Кудай буйрса ушундай кызмат кыласыздар деген ойдобуз. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул мектеп 75-жылы мына биздин кыргыз эл баатыры 1-класска келгенде ушул мектеп ачылган экен. Ошондон бери ремонт болбой туруп, мына Кудай буйрса ушу мына 2,5 айдын ичинде ушул имаратыбыз да бүтүп, азыр пайдаланууга берилип атат. Кудай буйрса ушуга окшогон биздин мектебибизге окшогон имараттар Кыргызстаныбызда көп ачылсын, дагы көптөгөн иштерди жасап жүрө берели.